Саламатсыздарбы? Менин кандай болуп жатат? Менин жакшы болуп жатабы? Менин жакшы болуп жатса, плюс белгисин калтырып коюңуздар. Менин жакшы болуп жатса, плюс белгисин калтырып коюңуздар. Жакшы болуп жатат экен. Жакшы. Эми бүгүнкү түз эфирдин максаты ошол адамдагы эркектик жана аялдык энергия жөнүндө болмокчу сөз. Ошондой эле дагы бир тактап алайлы. Бүгүнкү программа негизги түз эфирди алып барууда суроолорго кандай суроолоруңуздар болсо жазып кетиңиздер. Эң аягында жооп берем. Бардык суроолорго эң аягында жооп берейин. Аягына чейин, программанын аягына чейин мен өзүм түзгөн нелерди алып барам, ошолор жөнүндө сиздерге толук айтып кетем. Аягында бардык кызыккан суроолоруңуздар жөнүндө жазып калтырып кетиңиздер. Кызыктуу эфир кызыктуу болуш үчүн, жакшы нерсе алып калыш үчүн өзүңүздөр кандай көйгөйлөрүңүздөр бар, нелер жөнүндө билгиңиздер келет, ошолор жөнүндө толук айтып кетсеңиздер. Бардыгыңыздарга ысык салам. Менин сүйүктүү катталуучуларым, менин досторум. Бардыгыңыздарга сүйүнүчтөмүн. Бул эфирде отургандар бул көңүл ачуу үчүн келген жок. Бардыгыбыз ден соолук деп, өзүн өзү изденген адамдар ушул жерде отурат. Пайдалуу жашоодон пайдалуу нерсени издеген адамдар ушул жерде келип отурушат. Ошон үчүн бардыгыңыздарга аябай кубанычтамын. Суроолорду аягында жооп берем. Суроолоруңуздарды ар бириңиздерге жооп беришке аракет кылам. Бүгүнкү негизги тема жөнүндө айтып кеттим. Мен өзүм жөнүндө таныштырып кетсем, мен өзүм 47 жаштамын. Атым Акылбек, фамилиям Абдрахманов. 25 жылдан бери ушул жолдо келем. Цигун, тайцзи, точечный массаж, деги эле бул адамдын ички организми жөнүндө, адамдын внутренний космосу жөнүндө изилденип келем. Ушул точечный массаж боюнча окууларды жүргүзүп келем. Жана ушул өзүм билген нерсени ушул элиме жеткизсем дейм. Ушундай изилденген адамдарга пайдам тийсе экен деген ойдо ушул блогду алып барам. Азыр эми 21-кылым негизги информационный век болгондугу үчүн адамдарга жеткиликтүү болсун деп ушул Инстаграмда жумасына бир жолу элге пайда болсун деп ушул эфирди алып барам. Жашыбыз тең экен дейт. Суроонун бардыгынын аягында жооп берем. Суроого бардыгыңыздарга аягында жооп берем. Мен программаны айтып кетейин, көрүп алайын. Негизи эле бул вебинардын пайдасы эмне? Бул вебинардын пайдасы менин блогумду көрүү пайдасы эмнеде болот? Мен адамдарга жеткизгим келет. Эң күчтүү дары бул адамдын өзүнүн ичинде. Эң күчтүү врач адамдын өзүнүн ичинде. Сиздин эмнеңиз ооруп жатат? Сизден башка эч ким жакшы билбейт. Ошон үчүн эң биринчи врачка келгенде адамдар анамнез жыйноо деп коет. Суроо жүргүзөт, адамдар бир нече суроо жүргүзөт. Эмнеңиз ооруп атат? Кайериңиз ооруп атат? Кантип ооруп атат? Ошолор жөнүндө суроо жүргүзгөндө адам бардыгын айтып берет. Ошон үчүн эң негизги бул адам, эң күчтүү врач адамдын өзүнүн ичинде. Ал ошол врачты ойготушубуз керек.
ошол врачты ойготушубуз керек. Үнүңүздөр кимдердин үнү угулбай атса, өзүңүздөрдүн телефонуңуздарды бир аз звугун көтөрсөңүздөр, менде микрофон бар, ал жакшы эле угулуш керек. Өзүңүздөрдүн звугуңуздарды бир аз көтөрүп алыңыздар, же интернет начардыр. Ал эми эң күчтүү дары бул адамдын өзүнүн ичинде деген, бул негизинен эле адамдын эгер менин блогума бүгүн катталып, бүгүн катышып аткандар болсо, негизинен эле бул группада энергия жөнүндө, точкалар жөнүндө, цигун деген эмне, энергия эмне, аны башкаруу жөнүндө болот. Мен ушул жөнүндө алып барып, ушул жөнүндө жеткизгим келет адамдарга. Эң күчтүү врач бул адамдын өзүнүн ичинде. Буга бул цигунду айтып кетмекмин. Цигун деген эмне? Энергия, гун башкаруу. Энергияны башкаруу дегенди түшүндүрсө болот. Эң күчтүү дары бул адамдын өзүнүн ичинде. Ошол адам өзүнүн эмоциясын башкарып билип, негизи эле бул адамды ооруга алып келген бул адамдын 5 эмоциясы. Биздин психосоматика, мисалы бир нерседен коркуу, адам негизинен бул 3 измеренияда жашайбыз. А бул өтүп кеткен чак, Б бул учур чак. Б деген А, Б, С деп бөлө турган болсок, А бул өтүп кеткен чак. Б бул ушул учур чак, азыр көзүрмөн, ушул көзүрмөн биз азыр сүйлөшүп жаткан бул учур, бул Б. Ал эми С, А, Б, С деп, С бул эле келечек. Биз көбүнчө Бда болбостон Ага көп кайрылабыз, А убакытка өтүп кеткен нерселерди эстеп кайгырабыз. С дагы боло элек нерселерди элестетип, алдыга койгон максаттарга жетпей калса, же балдардын келечегин ойлоп кыжалат болуп, же болбосо эми эмне болуп кетет экен деген ойлор менен ошол С убакытка кайрыла беришет. Ушул эки эле убакыттан адам ооруйт негизинен. Ошол нерселерди мисалы Ага кайрылып, А убактысына кимдир бирөө көңүлүнө тие турган сөз айткан болсо, аны мен такыр кечире албайм. Деген дагы бир бул адамдык аң сезимден ушундай оюну, адам неосознанный, адам аны аңдабастан ошол нерселерге биз берилебиз. Жинибиз келет ошол нерсени окуп, өткөн окуяларды эстеп алып. Же болбосо эми ушул эмне болот экен, кандай болот деп С убакытка өтүп кетебиз. Ошол убакта адамды дагы стресс, азырына көбүнчө адамдарда азыр ушул жашоодо стресс деген эмне? Стресс деген бул кандайдыр бир нерседен чочулоо, же болбосо тынчсыздануу, бир нерсени жоготтуңуз, же бир адам бир безвыходный положение. Ошол безвыходный положениеден кантип чыгам деп. Ошол убактагы адамдын жан дүйнөсүнүн кыйналуусу, адамдын ой басуу, безвыходный положение, бул стрессовый состояние деп коет. Ал эми депрессия бул андан дагы оор, ошол нерсени аябай күчөп, адам ошол депрессияга кирип кетет. Депрессияга кирип кеткен бул оор, стресстин бул оор формасы. Адам узак убакытка ошол нерселерге жооп таба албаса, кандай чыгуунун жолун таба албаса, өзүнүн суроосуна жооп таба албай, кандайдыр бир көйгөй, жашоосунда бир кандай бир көйгөй болсо, ошол нерсени чече албай, адам депрессияга кирип кетет. Депрессияга кирип кеткенде бул ал нерседен чыгуу үчүн өтө чоң бир психологдордун жардамы керек болот, медикаментозный лечение керек болот. Ушул абалдардан негизинен цигун, ал эми ошол точкаларды басып, ошол абалдан чыгуу жолдору бар негизинен эле. Бул адамдын организми өтө уникалдуу. Алла Таала бизди жаратканда ушундай керемет кылып жараткан экен. Бардык нерсе адамдын өзүнүн ичинде. Эң күчтүү дары дагы,
бардык суроого дагы адам өзүнүн ичинен жооп тапса болот. Эмоциясын башкарганда дагы адам ушул денебизде мисалы 3468 точка болсо, ошодон 360 точка бул энергетический 12 меридиан каналда 360 точка бар. Ошол 360 точканын ар бир органдан 3төн эле точка бар. Ошол 3төн точканы жакшы билсеңиздер, өзүңүздөргө аябай жакшы жардам бересиздер. Эми бул вебинардан эми ошол эмнени алышыңыздар мүмкүн? Эмнени аласыздар менин вебинарымдан? Бул түз эфирден эмнени аласыздар? Көп эле пайда алып жаткан адамдар болуп жатат бекер немеде. Мисалы кандай пайдалуу? Мурунку сабакта мен как раз балдардын жөтөлүнөн дары дармексиз айыгуу, балдардын жөтөлүн какырыгы чыкпай жаткандыгын, айрыкча мына эмчектеги балдардын, алар айта албайт, алар сүйлөй албайт. Ошолор жөнүндө берип кеттим. Эми ошону практика кылышыңыздар керек. Негизинен бул өтө баалуу эмгек баалаганга. Мен ошону элиме, айрыкча биздин келечегибиз жаш балдар болгондугу үчүн ошол курсту бекер бердим. Кийинчерээк аны дагы тереңдетип берем деген үмүтүм бар. Бирок ошол нерсени азыр жасашыңыздар керек. Эми менин ушул вебинарымдан кандай пайда аласыздар? Негизги эле мен ар бир сабагымда бекер көнүгүүлөрдү көрсөтөм. Эми өзүм жөнүндө айтып кетейин. Мени жаңы неме кылган, жаңы көрүп аткан адамдар болсо, мен 25 жылдан бери ушул цигун, адамдын ички күчү жөнүндө изилденип келем. Мен башка эчтеке иш кылган жокмун. Мени тааныгандар болсо, мен ошол 94-жылдан баштап ушул Востоктун чыгыш элинин жоокердик өнөрлөрүнө кызыгып, ошол нерседен келип калгам. 94-жылы ошол биринчи жолу ошол карате менен занятия этип, анда ошондо агайыбыз бизди отургузуп коет эле, биз жаш бала болчубуз, каткырып күлө берет элек, ал эмне экенин түшүнбөй. Кийин ошол нерсени түшүндүм. Көп жыл өткөндөн кийин көрсө, ошол нерсе бул медитация экен, медитация. Азыркы заманда эми ушул адамдарга аябай жеткиликтүү болуп, адамдар көп медитацияга кызыга башташты. Трансформация деген сөз пайда болду. Адамдар өзүн өзү таанууга кызыга башташты. Азыр дарылардын пайдасы, дары мисалы ичсең бир убакта пайда берет. Мисалы бир жериңе пайда болгон менен ал экинчи жакта талкалайт. Ал эми точкалардын эч кандай зыяны жок. Эч убакта мисалы дарынын күчү жетпей калган учурда мындай окуялар көп. Адам ошол точкаларын басып, ийгиликке жеткен окуялар жөнүндө айтып кетмекмин. Бүгүн мен сиздерге бир эки окуяны айтып берем ошол жөнүндө. Точкаларды басып, только операция кылыш керек. Операция жолу менен гана чечилет деген окуяларда точкаларга басып, ошол точкаларды правильный туура тамактанууга өтүп, канча миң, 25 миң, 30 миң талап кылына турган Туркияга чет өлкөгө барып операция кыла турган нерседен айыккан окуя жөнүндө дагы айтып берем. Ал эми дагы бир окуя, бир кош бойлоо кезинде тиши ооруйт экен. Тиши ооруганда тиш проблема эмнеден дейтин экен, ушулар жөнүндө айтып берем. Тиш суроолоруңуздарга бардыгын аягына жооп берем. Азыр мен өзүмдүн оюмду бөлбөй до конца айтып кетейин. Мен ушул блогумда ошол точкалар жөнүндө айтып берем. Точкалар жөнүндө мисалы ошол тиш оору жөнүндө ошол точкалардын пайдасы жөнүндө айтып кетмекмин. Тиш оорусу жана бардык көп маалыматтар берилет дейт. Бул Назгүл. Бул менин менеджерим, менин
продюсерім. Мисалы ушул точкаларды, мен айтып кеткен точкалар аябай баалуу точкалар. Ошолорду турмушта колдонуп, жашооңуздарда колдонуп, өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарга пайдаңыздарды тийгизсеңиздер болот. Өзүңүздөрдүн жакындарыңызга пайдаңыздарды тийгизсеңиздер болот. А бул эч кандай дары дармексиз адамга жардам берүү. Адам өзү Алла Таала жаратканда уникалдуу жараткан. Адамды Алла Таала уникалдуу жараткан. Бардык күч өзүбүздүн ичинде. Адамдын организминде энергия толук гармонично агып турса, адамда эч кандай оору болбойт. Адамда эч кандай оору болбойт. Ошон үчүн ошол гармоничный агып, энергия гармонично агыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Адамдын организминде энергия гармонично агыш үчүн адам биринчи ою адам баягы мен А, Б, С деп тетрад алып жазып алсаңыздар, баракка бир жазып алыңыздар. Бардык нерселер жөнүндө айтып берем. Азыр кызыктуу суроолор болуп атат, аягында суроолорго жооп берем. Сөзсүз ар бириңиздерге жооп беришиңиздерге даярмын. Ошон үчүн өзүңүздөр сиздерге эмне кызык, ошол суроолор жөнүндө дагы айтып бериңиздер. Эмне кызык, эмнеге кызыгасыздар, ошолор жөнүндө айтып жаза бериңиздер. Мен бардык суроолорго жооп берем. Адамдын ошол организмдеги энергия бул гармонично акса, адам оорубайт, эч кандай оору болбойт адамда. Бардык суроо болсо, ал суроонун жоопсуз суроо болбойт. Биз мисалы төрөлгөндө дени сак төрөлдүк, оорунун баарын бул кийин чакырдык. Туура эмес тамактандык, туура эмес ойлондук, ичибизге кек сактадык, бирөөгө көрө албастык кылдык, бирөөнүн ийгиликке жетишкендерин дагы көрө албадык, бирөөнүн жакшы нерсесин көрсө ошонун жакшылыгын айта албадык. Бул адамдык касиеттер, адамдык ошол бендечилик деп коебуз. Ошол бендечилик кылып адамдын ошол эмоцияларды башкара албагандын негизинен биз ушундай ооруларга түшүп калабыз. Цигун деген эмне башында, мисалы адамдар азыр көпчүлүктөр эле негизинен цигун дегенди түшүнбөйт. Биринчи жолу угуп жаткандар болушу мүмкүн. Ци деген эмне? Ци энергия, гун деген башкаруу. Энергияны башкаруу дегенди түшүндүрөт. Управление энергия. Ошон үчүн энергияны башкарыш керек. Энергияны кантип башкарат? Энергияны мисалы Кытайга баргандар, азыр көп эле адамдар барып жүрөт. Кытайда жашоо образы такыр башкача. Эртең менен таңкы саат 5-те чыксаң, паркта, мисалы бизде эч кимди көрбөйсүң. Саат 5-те 1-ден 2-ден гана адам жүгүрүп жүргөндөрдү көрбөйсүң. Саат 5-тен 7-ге чейин ал жакта паркта миллиондогон адамдар чыгып алып, кыймылсыз турган ар кандай немелерди көрөсүң. Мисалы бирөөсү жөн эле катып турат. Бир эле позада мисалы мындай кылып алып турат, көзүн ирмебей, көзүн жумуп алып турат. Ошондой нерселер менен бери менен бийлеп аткандарын көрөсүң. Тайзы көнүгүүлөрүн жасап жатышат. Ошонун бардыгы бул ден соолукка болгон, ошонун бардыгы цигун. Ци деген энергия, гун деген башкаруу. Цигун адамга эмне берет? Цигун бул мастерге суроо бергенде, сен мастер сага кайра мындай деп суроо берет. Сен эмне аласың? Сага эмне керек? Цигундун цигун бул универсалдуу ключ деп айтып кетким келет мен, универсалдуу ачкыч. Ал бардык нерсеге түшө бере турган ключ, универсалдуу ключ. Мисалы адамга эң көйгөй болгон бул адам оюн токтото албайт. Мага көп жазышат, даже намаз учурунда өзүмдүн оюмду токтото албайм, кантип токтотсом болом дейт. Ошол нерселерге адам
ойын тоқтатканға цигун бұл егер сіздің денсаулығыңыз жоқ болса сізге денсаулық береді. Егер сіз денсаулығыңыз болса сізді күшті қылады. Ал егер адам күшті болғаннан кейін күшіне қырғызда айтып қояды баяғы неспалбан деп қойды ғой, неспалбан баяғы күші бар, бірақ аң сезімнің күшін толық пайдалана албаған адамдар бар. Ошол күшті толық пайдаланса адамдар аябай көп нәрсеге жетишет. Мисалы биздин баягы Кожомкул атабызды Хажымухан ошол дүйнөнү кыдыртып келейин дегенде болбой койгон экен, дийин өкүнгөн экен. Ошондо айттың, ошондо бир барып койсом болмок экен дүйнөнү кыдырып деп. Кожомкул атабызга келген анын күчү ушунчалык күчтүү болгон. Ал кезинде мисалы ошондой күчтүү Хажымухан дагы мисалы андан эми экөөнүн күрөшпөгөнүн билбейм, бирок окуган жеримде ал аябай баалаган. Кожомкул атабыздын колун мисалы азыр Кожомкул спорт сарайынын маңдайындагы кол тамгасы тийген жерге барып колуңду тийгизсең аябай чоң, аябай мындай алып адам болгондугу, палбан адамдыгы болгондугу. Ошол сыяктуу адамга күчтүү болсоңуз, ал сизди күч болгондон кийин аны акылмандуулукка жумшаш керек. Адам егер денсаулыгың цигун эмне берет дегенде, цигун бул биринчи адамга денсаулык берет. Кандай көйгөй болсо, туура машыксаңыздар бардыгын чечсеңиздер болот. Мына мен азыр 1 айлык курсум башталды. Занятие этип баштаганда 1-2 күн өтүп эле адамдарда аябай отзывдар келип атат уже. Кандай өзгөрүүлөр болгондугу денсаулыктары жөнүндө. Ар кимдин организми ар кандай. Бирөө 1 күндө сезиши мүмкүн, бирөө 1 айда сезиши мүмкүн. Кимдир бирөөгө ал 1 жыл, 2 жылда жетиши мүмкүн. Ал адамдын өзүнүн ар ким ар кандай. Бирөө мисалы мен өзүм энергияны кандай сезгем, мен ошол жөнүндө айтып берсем, студент кезде кыйынчылык кези болчу, 94-95 жылдары аябай кыйынчылык кези болчу. Цигун менен машыгып жүрүп, цигун менин жашоомду өзгөрттү. Ошол күндөн баштап мен эң биринчи тапшырган окуумду таштап, мен толку ошол нерсе менен занятие кеткем. Ошол кезде активдүү машыга баштаганда курсагыбыз эле жакшы тойчу эмес. Мен менен чогуу жашаган балдар. Ошондо где-то бир 6 ай, 7 ай машыгып койгон болчумун. Бирок мен аябай активдүү машыгат элем. Түнү, күнү. Ошол кезде мен базарда охранник болуп иштейт элем. Базардын кароолу болуп, Оштун базарынын кароолу болуп иштейт элем. Досторум түнү менен общежитиянын крышасынан кептер кармап түшүптүр. 2 мешок. Ал кезде тамак дагы жок, жегенибиз макарон. Кыйынчылык убакыт болчу. Түнү менен эле коорап неме кылып жатышкан. Эртең менен турсам уже ошол көгүчкөндөрдүн ички баягы жүрөктөрүнөн эле бир казан кылып кайнатып тамак кылып коюптур. Саат 5, мен күндө саат 5те туруп машыкчу элем. Анан туруп тамактанып, анан чыгып занятие эттим. Анан ошондо мен биринчи жолу күндө эле занятие этем, мен 1 күн да калтырбай. Ошол күнү мен негедир энергияны аябай жакшы сездим. Анан мен ойлоп койдум, ой кетти анан. Ошондо 6 ай занятие этип койдум эле мен ошондо тамак жедим эле. Курсагым күндө жакшы тойбой, мына күчтүү тамак жегенге ошондой сезилип атат го деп койдум. Эртеси ага деле маани берген жокмун. Эртеси андан да күчтүү сезилди. Анан уже менде кызыгуу баштады, уже менде аябай чоң өзгөрүүлөр башталды. Өтө чоң өзгөрүүлөр башталды. Энергияны, мисалы мен азыр кандай сезим болот, ал нерсени айтпай эле коеюн. Вот Ниязалда дейт. Ооба, ошол мен Ниязал бул азыркы мен айтып аткан, ошол Ниязалда окуп жаткандагы болуп аткан окуя. Ошол Ниязалдын крышасынан кармап түшкөн балдар.
анда энергия аябай жакшы сезиле баштады. Ошондо мен Токтогул паркына күндө саат 5-те туруп алып машыгат элем. Энергия аябай башкача сезилди. Мен ошондо курсагым тойгонго болду го деп ойлодум. Бирок жок. Кийин өзүм анализ жасап көрсөм, ал курсак тойгонго эмес экен. Бирок мен ошол кезде каналдарым ачыла баштаган экен. Ошол энергияны сезгенден баштап менин жашоомдо аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Акыры түшүнүк келип, мен окуумду окубай таштап койдум. Язалын до конца аягына чыгарган эмесмин. Мен окуумду. Акырында ошол өз жолумду таптым. Эми самодиагностика бүгүнкү энергия жөнүндө ушул энергия менен азыр энергияны бирөө бир күндө сезет, бирөө 2 күндө сезиши мүмкүн, бирөө мага окшоп 6 айдан кийин сезиши мүмкүн. Кээ биркилер 2 жыл, 3 жыл тынымсыз, бирок бардыгына сезиле турган нерсе бул организмдеги блокторго жарашыктуу болот. Эми азыркы ошол бир күндө, 2 күндө сезген адамдар мүмкүн ар кандай медитацияга катышып, ошол сыяктуу болгондур. Эми бүгүнкү тема бул аялдык жана эркектик энергия деген эмне? Бул инь-ян деген түшүнүк. Инь-ян. Инь-ян деген эмне? Инь бул аялдын энергиясы, муздак, суук, жумшактык, назиктик, бул бардык нерселер бул инь, аялдык энергияга кирет. Биздин аял затындагы болгон мүнөздөргө кирет. Бирок эркек янга бул эркек деген энергия эмне? Катуулук, грубый, күч. Мисалы, катуу күч бул эркектик. От эркектин энергиясы эмне? Жалындап күйүп турат. Болду. Ошол ал эми эркектик энергия бул ошол катуулук, жумшакты, катуулук, ысык, ушул нерсе бул янга кирет. Ян бул мисалы ай, природадан мисалы ай, айдын энергиясы бул салкын, муздак инь энергиясына кирет. Ал эми күн Тхай Ян деп коет. Тхай Ян кытайчасында Тхай Ян деген бул ян энергиясына кирет. Негизинен азыр психологдор көптөр сабак берип, менде аялдык көп айтат экен, мага көптөр кайрылат. Адамдарда мисалы ар кандай учителдер айтып жатат экен, мисалы сен аял эмес эле эркек болуп калсың, сен эркектик энергияң көбөйүп кетиптир деп. Ошондо адамдарда суроо пайда болот экен, мен кантип ошол аялдык энергиямды кантип көтөрөм? Мен чындап эле эркек болуп кеткен окшойм. Акчаны тапкан аял мен болсом деп, мисалы көбүнчө аялдар. Дагы менин бир байкелерим жазды. Атын айтпай эле коеюн, ал жазыптыр, ал бир аппаратка түшсө, анда инь энергиялар көбөйүп кетиптир. Аялдык энергия көбөйүп кетиптир дейт. Аялдык энергия көбөйгөндө мында аялдардын гармониясы, аялдардын гормону көбөйүп кетет. Ошол гормон көбөйүп кетет дейт. Бул деген негизинен эми мен айта турган нерсе, мен айтып кетип сиздерге мындай адашпаш үчүн, инь-янды барыңыздар эле билесиздер. Мисалы, ак балык менен кара балык. Актын ичинде кара бар, каранын ичинде ак бар. Бул деген аял, мисалы, ак линия болсо, актын ичинде ак круг. Ак бул актын ичинде ак бул мисалы жумшактык болсо, кара катуулук. Ак өзү бул янга кирет, бул жарык. Ян бул эркектик энергия. Эркектин ичинде мисалы эркек катуу эле болбой, эркек качан мисалы эркектин ичинде аябай сезим дагы бар. Бул
янга кирет. Эркектин ичинде ин дагы бар. Ошон үчүн аялдын ичинде катуулук дагы бар. Мисалы турмушка жашоо шартына жараша, мисалы кейде аялдын ордуна, мисалы аялдар көбүнчө мен эркектик энергия көбөйүп кеттиби дегенде, жок, эркектик энергия көбөйбөйт. А бирок ошол жашоо шартына жараша ушул суроолоруңуздарды мен бардыгын аягына жооп берем, Негизинен эле бул эфир негизинен баягы диагностика, ушул неме боюнча диагностика болгон. Эгер каалоочулар болсо, түз эфирге чыгып кошулуп, өзүңүздөрдү диагностика кылдырсаңыздар болот, адамдарга кызыктуу кылып эфир өткөзсөк болот. Ал эми эркектин ошол баягы мен аял эркек болуп калдымбы деген аялдарга жооп, бул аял эч убакта эркек болуп калбайт. Мен айтып кеткендей, индин ичинде, аял ин болсо, индин ичинде, каранын ичинде ак бар. Каранын ичинде ак бар. Ушулар жөнүндө айтып кетем, эжекелер, бардык. Аялдык энергияга өтүш керек дейт. Аялдык энергия сиздин өзүңүздүн ичиңизде, эжеке. Мына ушул азыр ушул жөнүндө сөз кылып атабыз. Просто жашоо ошондой кылып атат. Жашоодо мисалы негизинен жашоодо үйдөгү проблемаларды, үйдөгүлөрдү, бардык түйшүктөрдү мисалы көтөргөн ошол аял болсо, ошол менде эркектик энергия деп ошону түшүнө алышы мүмкүн. Жок, ар бир адамда ин дагы, ян дагы энергиясы ар бир адамда бар. Аялдык энергия бизде дагы бар. Ысык суук, гармония. Ошол ысык суук болгон минус плюс аялдык энергия, эркектик энергия болгондугу үчүн жашоо ысык суук деп коелу. Ысык суук болгондугу үчүн энергия бул жакшы сакталып турат. Ошон үчүн ден соолук чың болот. Мисалы кыргыздын деле медицинасында, биздин кыргыз медицинасында тамырды кармап туруп айткан дарыгерлерибиз өзүңүздөр анализ жүргүзүп көрсөңүздөр болот. Мисалы бүгүнкү эфирден кийин сөзсүз эле баягы байланып калбашыңыздар керек. Мисалы баягы менде ушундай аялдык энергия, эркектик энергия көбөйүп кеткен окшойт, ушундай деген кантип мени кошуп коюңчу дейт. Сиз запрос жиберсеңиз, Бегим Олжобаева деген запрос жиберсеңиз түз эфирге, анан мен неме кылайын, сүйлөшөбүз. Мага запрос жибериңиз, мен сизди кошом. Ошон үчүн ар бир эч убакта өзүңүздөрдүн маанайыңыздарды түшүрбөшүңүздөр керек. Эркектин яндын ичинде ин бар, индин ичинде ян бар. Эркектер деле катуу болгон менен эркектерге сүйүү келгенде эркектер элжиреп, ин абалына түшүп келет. Балдарды деле балага же болбосо кичинекей ушундай аянычтуу нерселерге келгенде эркекте аябуу сезим бар. Эркек деле мисалы негизинен эч убакта мисалы андай энергия көбөйүп кетиши мүмкүн эмес. Ошону түшүнүктүү туура алсаңыздар эле, кичине эле түшүнө алсаңыздар, ал нерсе өз калыбына келет. Ошол эсиңизден эч убакта чыгарбаңыздар. Бизде ар бир адамда аялдык энергия дагы бар, эркектик энергия дагы бар. Сөзсүз. Мисалы аялдарда аялдык энергия көп, а бирок ошо кичинекей болсо дагы ян эркектик энергия бар. Ошон үчүн баягы жашоодогу мисалы эркек кылуучу, мисалы аялдык энергия көп дегендер мисалы көбүнчө үйдө аял, көчөдө эркекмин деген сөз бар бизде. Үйдө аял, көчөдө эркекмин дегени бул көчөдөгү мисалы проблемаларды, бардык нерселерди чечкен ошол аял киши болгондугу үчүн ал менде ошол аялдык энергия көбөйүп кеттиби деп аялдар ошодон чочушу мүмкүн. Жок, эч убакта аялдык энергия, эркектик энергия көбөйүп кетпейт. Ал эми эркектерде
Жакында эле менин бир таанышым жазыптыр, ушундай менде аялдык энергия көбөйүп кетиптир дейт. Жок, аялдык энергия көбөйбөйт, аялдык гормон көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ал эч убакта көбөйбөйт. Диагностика кылып бере аласызбы дейт. Диагностиканы эмне боюнча кылып беребиз? Түз эфирге чыгам деген кыз, сиз запрос жиберген жоксуз го? Эч убакта адамда эми тоготер бүгүнкү сөздүн жыйынтыгын айтып кетсем, эч убакта аялдык энергияда, эркектик энергияда көбөйүп кетпейт. Ошол нерсени туура түшүнсөңүздөр. Биз мисалы керек болсо, мисалы чечүүчү эркек жок болсо, мисалы сиз ошол убакытта эркектин ролун аткарып гана жатасыз. Мисалы ичиңиздеги болгон баягы индин ичиндеги ян иштеп, ошол чечимди кабыл алып жатасыз. Ал тургай эле биздин Курманжан датка энебиз деле даже ошол өз баласын, эне үчүн өз баласын өлүмгө кыйбайт. Ал ушу мисалы өзү камчыбекти мисалдар касып жатканда, ал эч убакта мисалы ошону Курманжан датка энебизди айтып кетейин, ошого түшүнүктүү неме кылыш үчүн. Курманжан датка энебиз ал мисалы ин болгон, аялдык энергиясы бар, ал балдарды багып өстүрдү, ал өзүнүн жолдош күттү, аял катары ал өзүнүн бардык ролдорун аткарган. Бирок эми ошол жерде мисалы камчыбекти даргасып жатканда, анын энелик сезими козгоп, мисалы балам аспагыла деп мисалы орустарга жалбарып, ошондой кылыч да колунан келет эле, бирок ал нерсени жасабады. Эгер ошол нерсени жасабай, ал жүрөгүндөгү катуулук мисалы ошондой, ал кыргыз элин сактап, эгер ошондой бир эле көз ирмем Курманжан датка энебиздин көзүн карап турушкан жоокерлер. Эгер ал бир ишарат эле кылса, мисалы ошол орустарды кырып, ошол жердегилерди өлтүрүп, кыргын кылып камчыбекти куткарып кетишке деле кудуреттери жетет эле, бирок ошол нерсени жасатпай, кыргыз элибиздин ошол тарыхта сакталып, эл болуп сакталып калышына ою кетип, ян ошол баягы өзүнүн катуулугун көрсөтүп, баласына караса, баласы башын жерге салып турат. Баласына айтты ошол мисалы, эгер ал энелик сезимге, мээримге берилип неме кылса, жалбарып куткарып алмак. Ал бирок ал ян мисалы катуулук менен көзүнө жаш албай туруп өлүмгө тик кара балам деп атат. Өлүмгө тик кара. Өлүмгө башыңы салба, өлүмгө тик кара дейт. Бул жерде бул эненин энелик ин сезимин алдырган жок. Бул эркектик баатырлык, бул ян характерин көрсөттү. Ошон үчүн бул жерде Курманжан датка энебиз эч убакта эркек болуп, эркектик энергиясы көбөйүп кеткен жок. Бирок ошол мен айтып кетер сөзүм болгону ошол өзүнүн индин ичиндеги катуулук, жумшактыктын ичиндеги катуулукту ошол жерде көрсөттү. Ушул нерседе өзүңүздөр бардыгыңыздар чечим чыгарып алсаңыздар, эч кандай аялдык энергия же эркектик энергия көбөйүп кетпейт. Сиздер гармониядасыздар жөн эле, бирок кези келгенде гана ошондой болуп калып атасыздар. Турмуш ошого көз ирмемде мисалы адам мисалы кичине жумшактыктын катуулукту көрсөтүп, мисалы эркектик энергияны чыгарып, андан кийин кайра өз убагына келгенде сиздер ин аялдык эле энергия менен каласыздар. Ошол нерсени эч убакта чаташтырбасаңыздар. Ал эми баягы тиш оору жөнүндө менин сабагымда, көбүнчө менин блогумда бул точкалар жөнүндө айтып берем, энергия жөнүндө айтып берем. Ошол баягы айткан эки окуя жөнүндө айтып берсем, биринчи окуя бул биздин бир тааныштар кандайдыр бир цигундун пайдасы эмнеде? Сиздер эмне пайда аласыздар бул цигундан? Же болбосо ошол точкалардын мисалы пайдасы эмнеде? Кээде мисалы дарынын күчү жетпей калган учурда, мисалы
операция жолу менен гана ошол бир оорулардан кутулабыз. Операция жолу менен мисалы аны кесип алып ташташ керек. А кээде мисалы ошол операциянын дагы күчү жетпей калган учур болот. Ал учурда мисалы ошол мисалы историяларды карасаңыздар, цигун бул чоң ролду ойнойт. Цигун менен айыкпайт деген ооруларды айыктырып жүрүшөт. Менин агайым бар эле, мен көп эле айтам. Медер агайымда деле жүргөндө канчалаган жүрөк оорусунан бир аксакал келип, жүрөгүндөгү ошол клапандарды алмаштырыш керек. Канча метр басып эле отуруп, адышка болуп отуруп калат эле. Ошол цигун менен занятие этип, ошол аксакал бир айга жетип жетпей. Ал өзү ноокаттык киши болчу. Кара койдун эң бийик чокуларына чейин чыгып кетиптир, адышкасы жок. Бул деген не деген керемет. Баласы алып келген болчу. Баласы бизде тайзи цигунда занятие этип эле. Анын атын айтпай эле коеюн. Ошол эч кандай операциясы жок, ошол цигундун жардамы менен ошол аксакал жүрөктөгү клапандарды алмаштырыш керек деген суроодон көйгөйдөн ошол цигундун жардамы менен чыкты. Ал эми мына ушул дагы бир цигун аябай катуу бир травма алып калып, уйку бези жабыркаган бир жөнүндө бир окуяны айтып берейин. Ошондой бул жакында эле болуп өтүптүр. Жакында эле болуп өтүптүр. Ошондой бир катуу травма алып, уйку бези жарылган. Бул уйку бези бул организмдеги бул эң капризный орган. Бул орган жабыркаса, бул аябай кыйын. Мисалы, оорду операция жасап алмаштырып койсо болот. Азыр жүрөккө операция жасап атат. Ал эми бул уйку бези бул өтө татаал нерсе. Уйку бези иштен чыкса, негизинен буларга операция, бул жактан операция болот. Операция болгондон кийин киста пайда болот экен уйку безинде. Киста пайда болгондо аны кантип диагноз кылышат? УЗИ жасайт, ультразвуковое исследование, томографияга түшөт. Буну бизде жасай албайбыз. Аны Турцияга барып гана операция жасайбыз деп, уже операцияга даярдана башташат. Бирок ал ошол баланын энеси аябай изденген ушундай кыз, аябай изденип, интернеттерден карап, ошол жолдорун издеп, акыры ошол цигун деп, ошол бир цигундун көнүгүүлөрү менен машыгып, ал эми ошол организмдеги точкаларды, мына точкаларга воздействие кылыш керек дегенди алып, баласына 3 маал, 4 маал ошол точкаларды, белгилүү точкаларды басып, эфирне масло менен массаж жасап, такай иштептир. Ошондо 1,5 ай дейт. 1,5 айдын убакыттан кийин мына операцияга кетебиз деп дагы бир ошол предоперационный баягы исследованияны жасаганда, ошол биринчи эле ошол баягы дайыма тартып жүргөн УЗИс көрүп алып, УЗИге тарткан врач аябай таң калат экен. Эмне кылдыңар? Эчтеке жок. Операция жасай турган баягы көйгөйдүн бардыгы уже чечилип калыптыр. Уже ошол мисалы цигундун көнүгүүлөрүн жасаган, андан кийин ошол точкаларды басып, эфирный масло менен ошол точкаларга воздействие берип, 1,5 айдын ичинде уже ушундай результат болуп атат. Уже операциясыз чечилбейт, буну биз жасай албайбыз деген, бул жактагы биздин врачтар биз жасай албайбыз, биздин колдон келбейт деп айткан. Биздин эң чоң хирургтарыбыз, биздин Кыргызстанда деле бул дүйнө жүзүнө таанымал биздин дарыгерлер бар. Бизде дарыгерлер көп. Дүйнө жүзүнө атагы чыккан, дүйнөдө канчалаган дүйнөнүн ошол илим изилдөө, ошол медициналык изилдөө боюнча жолунда ийгиликке жетишкен биздин чоң дарыгерлер бар. Ошол дарыгерлердин бирөөсү айтыптыр, ошол толку Турцияга эң жакшы жолу Турцияга баргыла деп. А кийин уже томографияга түшсө, томографиядан дагы айтыптыр, уже бул дагы тактап атат, уже баланы эч кандай мурдагы киста жок уже. Ал кистаны алуунун кереги жок, операция кылыштын кереги жок деп. Бул не деген бакыт, андан өткөн. Ал эч кандай дары ичкен жок. Бала дейт ошол убакта дары берип аткан дейт. Дары ичип аткан дарысын дагы бала ичкиси келген эмес.
капельница берип атса, капельница кеткен эмес, организм уже требует этпей калган ал нерсени. Андан кийин аны эне ушундай жолго барган, ошол цигундун жардамы менен цигундун көнүгүүлөрүн жасаптыр. Ал эми точкаларга воздействие берип, ошол эфирный маслалары менен эфирный маслалардын жардамы менен ошол көйгөйүн чечип алыптыр. Азыр ушул тапта келип эне ошодон кийин аябай цигунга кызыгып жүрөт, цигунду окуп жүрөт. Анын ким экендигин айтпай эле коеюн. Бул сиздерге ошол цигун эмне берет, мен ошол жөнүндө айтып бергим келип атат. Мен пайдамы тийгизгим келип атат, мынтип айтканда элиме ошого муктаж болгон адамдарга ушундай күч бар экендигин, эң күчтүү дары адамдын өзүнүн ичинде экендигин, эң күчтүү врач бул адамдын өзүнүн ичинде экендигин айтып кетким келип атат. Андан кийинки экинчи окуя тиш оору боюнча, тиш оорудагы эң важный точка мисалы Хэгу деген точка бул зубный сосуд болуп эсептелет. Дагы бир кош бойлуу эжеке экен. Кош бойлуу эжеке тиш ооруйт. Уже өзүңүздөр билесиздер, энелер билет, мисалы кош бойлуу кезинде эч кандай дары алууга болбойт, наркоз алууга болбойт. Стоматологторго барып текшерсе тиши таза дейт, эчтеке болгон эмес. Тиши бирок тынымсыз ооруйт. Катуудан тиш оору жаман, жумшактан ич оору жаман деген бар кыргызда сөз. Ал бирөөлөрдөн угуп, ошол бир атага барыптыр, ал точечный массаж жасайт экен дейт. Ата отургузуп алып эле дейт, колун кармап алып ошол точкаларды басты дейт. Ошол точкаларды басканда ошол жерде эле отуруп бир жарым саатка жакын тишинен ириң чыгыптыр. Кадимгидей ириң чыгып, ириң аралаш кан чыгып, ошол эч кандай ата мисалы баскан жок, ал жерин бир нерсе менен тешкен жок. Ошол точкаларга эле воздействие көрдүңүздөрбү? Бул точкалардын адамга тийгизген таасири кандай? Ошентип ал кыз мисалы тиш ириңдеп кетсе, бул ириң аябай жаман. Мисалы доктурлар мисалы ошол жерде эч кандай укол дагы, эгер ириң тээп кетсе, сепсиз болушу мүмкүн эле. Точечный массаждын жардамы менен ата ошол жердеги ириңди сыртка чыгарып коюптур. Бул точканын керемети, көрдүңүздөр бул. Ошондо бул нерсе менен эмне айткым келип турат? Адамдын организминдеги ошол биз ошол 360 точканы эле колдонсок, ар бир эле точканын мисалы 100дөн ашык ооруга пайдасы бар. Ошол жакында мен пландаштырып жатам. Эң арзан баада ушул күнүмдүк турмушта тез жардам деген курс өткөздүм. Ошол тез жардам деген курста перезагрузка деген дагы курс өткөздүм. Перезагрузка дегенде адамды баягы азыркы экранда суроолор болуп атат. Стрессовый состояниядан алып чыгуучу точкалар бар. Алар жөнүндө айтып берем. Эми мен келечектеги мына жакында уже азыр бир айлык курстарым болуп атат. Эртең менен кечинде цигун боюнча өткөзүп атабыз. Результаттар болуп атат, адамдар жакшы эле результаттар жасап атышат. Дагы көп нерселерди дагы алышат. Ал эми жакында боло турган ошол пландаштырып жатабыз. 3-4 февралда старт алат. Сама массаж деген курсту өткөзөм. Сама массаж дегенде ошол үй шартында өзүңүздөр массаж жасап, ооруңуздардан айыктыра турган, мисалы стрессовый состояниядан чыга турган, оюңуздар келип атат, ой топтолбойт бир жерге. Ошол курстан дагы бир жыйынтык алган, ошол баягы перезагрузка деген курсума кылган окутканда, биздин кыргыздар дагы аябай азамат сразу практика кылып, кызын ошол бир мен точканы айтып берген. Ошол точканы басканда кызы корко берчү экен, чоңоюп эле калган кыз эшикке чыга албай. Эртеси эле дейт, кызым дейт, түнү дейт эшикке чыгып дейт, коркпой светтерди өчүрүп, жер үйдө жашайт экен, туалеттерге өзү барып коркпой эле бир эле күндө бир эле точканы басып коюп ушундай результатка жетип атат. Аны бир дагы дары жасай албайт. Ошол жакында өтүүчү курстун аты ошол точкалар үй шартында
сама массаж деп қойдық. Үй шартында өзіңіздер массаж жасап, жақындарыңызға жана өзіңізге пайда келтіресіз. Бұл 2 күндік курс болады, 2 күн өтөбүз. Ошондо мен бир 10-15тен ашык точка жөнүндө айтып берем, система жөнүндө айтып берем. Ар бир ошол 10 точка, бирок 10 точка, бир эле точка бир 100ден ашык оорукка. Мисалы ошолордун эң биринчиси бир эле точкасы, мисалы хегу, мына тиш ооруга кайсыл точка деп азыр эжеке бир айтып кетти. Мен бир 2-3 точка жөнүндө айтып берсем азыр. Хегу точкасы бул закрытая долина, толстый кишечниктин точкасы. Энергия мына бул жактан баштап бул жака карап агат. Шаньян, Ярсьян, анан хегу деп. Хегу точкасы бул тиш оорунун точкасы. Зубный сосуд болуп которулат. Бул головной боль. Бул точка негизинен эле 100ден ашык ооруну лечение кылат. Давлениени түшүрөт. Бирок бир эле өзү эмес, бирок бир нече точка менен. Бирок башыңыздар ооруп аткан учурда мисалы ушуну басып отурсаңыздар, буну ичкери карай басыш керек. Ичкери. Мындай үстүнөн басылбайт. Буну чыпалак жака карап ичкери карап бассаңыздар, бунун таасири аябай чоң болот. Эфирге чыккан жок, берки карындашыбыз запрос кылган жок. Ал эми баягы стрессовый состояниядан деп дагы суроо берди. Азыр суроолорго жооп берем. Азыр ушул стрессовый состоянияда бүгүнкү сабакта дагы бир пайдалуу 2-3 точка жөнүндө айтып берейин. Нейгуан бул перикардтын точкасы. Перикард деген бул жүрөктүн чел кабыгы. Көпчүлүктөр мисалы медициналык образование жок болгондуктан мисалы перикард дегенде түшүнбөшү мүмкүн. Боор, жүрөк дегенде билет. Бирок перикард деген эмне? Перикард бул жүрөктүн көйнөгү деп койсок болот. Жүрөк булчуңдан турса, жүрөктүн сыртындагы кабыгы бул перикард. Ушул нейгуан бакы стрессовый состоянияда мисалы нейгуан точкасы, шенмен точкасы, мына жүрөктүн точкасы бул перикардтын точкасы, ама алакандын ортосундагы лоугун деген точка. Кандайдыр бир стрессовый состоянияга түшүп калсаңыздар, мына ушул 3 точканы басышыңыздар керек. 3 мүнөттөн ар бирин. Мисалы шенменден баштасаңыздар болот. Шенмен деген бул шен деген дух, мен деген ворота. Духтун воротосу болуп которулат. Нейгуан деген бул внутренний согласие деп которулат. Ней деген кытайча ней, бул внутрь, ички согласие, ички келишим. Мисалы ушул точканы анан логун бул точка труда болуп которулат. Ушул 3 точканы бассаңыздар, адам стрессовый состояниядан чыгасыздар. Ошол эми бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Азыр мен суроолорго жооп берсем эми. Бегимай, сиз диагностикага запрос кылган жоксуз, мага келген жок. Ошон үчүн кошо албадым. Эфири жок эле дейт. Эфирге келсеңиздер жакшы болот эле, кызык болот эле. Мисалы, мына мени аппараттан дейт, эркектик энергия 192% экен дейт. Бул кандай болот? Аялдык энергия өтүш керек дейт. Негизинен эле жеке аппарат ошондой көрсөтө берет. Негизинен мындай жеткенде сизде ысык энергия көп. Ысык энергия көп болсо, бир аз суук тамактарды жеңиз. Мүмкүн сиз ысык тамактарга жакынсыз. Ошол цигун менен машыксаңыз, ошол энергия гармонияга келет өзү. Цигун менен машыгыңыз. Точканы көрсөттүм. Энергия аябай күчтүү болгон себеби артымда аял же эркек басып келе жатканын уктап жатсам да сиз үчүн азыр андай сезимдер калбады дейт. Сизде чувство күчтүү болгон экен. Адам ошо цигун менен аябай катык машыкканда, аябай жакшы машыкканда, адамдын оюн окуйт кадимгидей. Адамдын оюн окуп калат. Ошол сыяктуу сиз бул нерсеңизди дагы күчөтүш үчүн цигун менен машыксаңыз, ал ошол нерселериңиз күчөйт дагы. Точкаларды көрсөтүп кеттим. Сабак сакташ аракет кылам. Энергия дегенди айтып кеттим. Назгүл айым, энергия кандай сезилет? Энергия бул ар кандай болуп сезилет.
Энергия бул денеде ток болуп сезилет. Энергия кимдир бирөөгө денесинен шамал болуп чыгат. Мен азыр сабагыма катышкандар айтып атышат. Денемден шамал чыгып атат, муздак эле дейт. Ар кандай болуп адам өзүнө кантип диагноз кылат дейт. Адам өзүнө диагноз кылыш үчүн только анализ жолу менен гана, аналитический медитация деп коет. Ошол адам анализ жасаш керек. Энергия келгенде кандай болот? Энергия келгенде маанайыңыз дайыма көтөрүңкү болуп калат. Эч кандай адам энергичный болосуз, чарчабайсыз, аз уктап каласыз. Мен убагында бир 2 саат, 3 саат жакшы уктаган жетчү. Анан адам аз тамак жеп калат, адам бул энергия көбөйгөндө. Уйку безим ооруйт, сахарымы кантип сакайтсам болот дейт. Уйку цигун менен зармесетиңиз эжеке, цигунда атайын көнүгүүлөр бар, ошол сахарын диабет негизинен эле любой көнүгүү эгер цигун менен машыга албасаңыз, сахардын бул негизинен түрлөрү көп. Бул кээ бирлери мисалы тукум куучулук болуп калышы мүмкүн, ата-энебизде оору болгон болсо ошодон келиши мүмкүн. Спорт менен машыгыңыз, эгер цигун менен машыкпасаңыз, любой кыймыл бул сахарды азайтат. Бирок сөзсүз эндокринологдун көзөмөлүндө болушуңуз керек. Группага кошулам дегендер, ошо номериңиздерди калтырсаңыздар, же ушул группадагы цигун менен бир күндө канча жолу 2 маал зармесетебиз. Азыр группа болуп атат. Менеджер кыздар менен байланышып группага жазылсаңыздар болот. Ал жерде күнүнө 2 маалдан зармесетебиз. Аябай сонун болуп жатат. Эне болду көрсөтөт дейт. Эмнеден? Наргиза тамандарым кичине басканда эле аябай нукулдатып ийне менен сайгандай болуп ооруйт дейт. Сизде шпора болушу мүмкүн. Кечинде өтө күчтүү тамак жебеңиз. Эгер тоюп жатып албаш керек, шпора болушу мүмкүн. Спондилез кантип айыкса болот дейт. Спондилез бул эми смещение позвоночника, бул жакшы бир мануалистке барышыңыз керек. Болбосо көнүгүүлөрдү жасап моюндун омурткаларын күчкө келтиришиңиз керек. Баламдын кулагы шуулдап жатат дейт, көзү караңгылап. Балаңыз канча жашта? Негизиге кулактагы шум бул балаңыз бир мойнун кайрып алган окшойт. Моюндагы омурткалар кысылганда дагы көзү караңгылап ушундай кулак шуулдайт. Оффлайн окуу жок. Азыр индивидуальный гана болушу мүмкүн. Себеби залдар аябай кымбат болуп жатат, арендасы өтө кымбат. А мен занятиянын баасын кымбат кылсам эч ким келбей калат. Ошон үчүн оффлайн занятия кылыш мүмкүн болбой атат. Индивидуальный гана бирден экиден гана алып сабак окутам, онлайн гана болуп жатат. Грыжа бар дейт, эмне кылсам болот дейт. Бишкекте болсоңуз томография менен келиңиз, биз лечение кылабыз. Цигун өзү жашарат, өмүрдү узартат. Ооба, туура. Цигун бул адамды жашартат дегенде арганын бүт органдар жашаруу дегенде физически жашарышы кыйын адамдын. Адам бар мезгил өз несесин алат, бирок ошол убакытта адам жашарат дегенде, мисалы оорубай дары ичпей жүрсөңүз, вот мына жашарган ошол да. Жаздын кошула албадым дейт. Ириң чыгыш жакшы укпаса кандай кылса болот? Сөзсүз кулактан ириң чыгып жакшы укпаса кандай кылсак болот дейт. Лорго барып лечение алыңыздар эжеке. Кулактан ириң аккан опасный. Кулактын перепонкасы тешилип калышы мүмкүн, анда вообще укпай калат. Ошон үчүн сөзсүз лордон жакшы лордап лечение кылыш керек. Ичинде инфекция бар, ошон үчүн ириң агып жатат. Ошон сөзсүз врачка кайрылышыңыздар керек. Буга цигун жардам бербейт. Стресстен кандай
чыгам дейт. Бишкекте болсоңуз келиңиз, болбосо цигун немелерине катышыңыз. Ошол цигунда мен атайын цигун массаж деген немелерди көрсөтөм. Ошондо адам ошо канал энергия айланганда эле ошол стресс абалдан чыгасыз. Көнүгөргө катышсаңыздар сонун результат аласыздар дейт. Рахмат эжеке. Сиздин сурооңузду азыр окуйбуз эжеке. Не деген 5-6 жолу жаздым дейт. Райкүл эжеке азыр сурооңузду азыр көрөбүз. Алаканым тердейт дейт. Алаканыңыз тердесе, ушул негизи түнү жатып терлесеңиздер, алаканыңыз тердесе сиз аябай көп нерсени мындай уялчак кыз окшойсуз. Уялчак бир нерседен тартынып ошондой болгондо дагы алакандар тердейт. Болбосо D3 жетишпегендиктен дагы артрозду кантип аяктырса болот дейт. Артрозду негизинен эми артроздун 3-4 стадиялары болуп кетсе, буну толук операция жолу менен гана. Анан болбосо эгер оор болсоңуз арыктап, салмагыңыз оор болсо, анан туура тамактаныш керек. Туура тамактанганда глюкозамин, анан коллагендүү тамактарды жешиңиз керек, же баттарды ичишиңиз керек. Кулактын шуму, кулагым жакшы экен бирок дейт. Анда сизде ислам официал KG дегенде анда бөйрөктү текшериш керек. Эгер бөйрөк жакшы болгон болсо, бөйрөктүн проблемасынан шум болот. А болбосо моюндагы омурткалар кысылгандан, анан баштагы кан тамырлар ишкерип кеткенден дагы кулак шум болот. Жатканда башымдын оң жагы тартылышып, кулагыма чейин ооруп жатат. Себеби эмнеден дейт. Себеби бул нерсенин себеби может быть отуруп аябай напряжение отуруп алгансыз, ошодон болушу мүмкүн. Жагы тартылышып, кулагыма чейин ооруп жатат. Себеби ушул напряжение болуп угуп атат окшойсуз, колдун алаканын сыйт эмнеден. Бул жакшы нерсе, сизде энергия көп. Варикозду кантип жок кылса болот? Варикозду негизинен эле диета кылыш керек. Филологторго барып көрүнүш керек, хирургдарга көрүнүш керек. Кулактын шумун айтып кеттим. Ооба шпора дейт. Ошо шпорага негизинен календула жакшы. Календуланы сууга чылап коюп, түнү, күндүз чылап коюп, кечинде компресс кылып жатсаңыздар, ошол шпорага жакшы болот. Ошо онлайн болуп жатат. Омурткаларым жармашып калган дейт врач, белим ойт кандай. Ушул мына эртең мененки көнүгүүлөргө катышсаңыз аябай жакшы болот. Эртең менен бир Чанмингун деген көнүгүүнү өтүп атабыз. Эртең менен азыр мен 2 маал цигун өтүп жатам. Дагы деле каттылсаңыздар болот. Аз эле болду. Сабак башталгандан 2 эле занятие өттү. 1 ай болот, жумасына 5 жолу. Эртең менен атайын ошол бел омурткаларынан алган цигун и ойду токтотуучу, энергияны күчөтүүчү цигун, Жанжуангун деген. Ошол көнүгүүлөр менен жабышып калган омурткаларыңыздарды ачасыздар. Бөйрөгүм белим көп ооруйт дейт. Бөйрөгүңүз негизинен бөйрөк бул ошо сөөгү ооруларына жооп берет. Бөйрөктү лечение кылыш керек. Бөйрөктө кандай проблемаларыңыз бар, ошол нерсени карап, негизинен эле бөйрөк бул организмдеги энергияны бөлүп чыгарат. Ошон үчүн биринчи бөйрөгүңүздү лечение кылганда эле белиңиз өзү сакаят. Группада барсызбы дейт. Мен бир саны окуй жатып кеттиңер, моюндагы гемангиома жөнүндө суроо эле дейт. Бул нерсе жөнүндө гемангиома бул розеже, бул мен постоянно мен түз эфирлериме кирет. Гемангиомага негизинен бул ийне жакшы, ийне алышыңыз керек. Сколиоздон кантип айыгуу керек? Сколиоздон толку ошол көнүгүүлөр, упражнениялар көпчүк. Мына рахат окшойт, рахат деген эжеке, сколиоздон толку көнүгүүлөр. Анан кийин сөзсүз, эгер балаңыз болсо стелка, ортопедический стелка кийгизиш керек. Жаш бала болсо көп жүгөрүйт, айрыкча катуу жерде отуруп атканда сыздайт. Ошол көнүгүүлөрдү жасаш керек. Рахмат жооп алдым дейт Ислам. Боюнда барлар маткасы ылдыйларга кандай көнүгүүлөр жакшы.
ушул цигундун көнүгүүлөрү жакшы экен, анан висцеральный массаж жакшы. Эми кош бойлуу болсоңуз, азыр эми эчтеке жардам бербейт. Сиз эми этият кылып, ал менен көз жарып алыңыз. Төрөгөндөн кийин анан келсеңиз, же ошо цигун көнүгүүлөрүнө катышсаңыз жакшы болот. Менин жазганымды окубай кеттиңер дейт. Роза эже, сизге жооп бердим окшойт, дагы азыр карап жооп берем. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, сизде бармын дейт. Жакынкы боло турган сабак 2 күндүк сабак, бул болгону 290 сом, 2 күн өтөбүз. Буттун таманы сыйт кечинде дейт. Бул нерсе өтө күчтүү тамак жеп алгандан болот, анан өттөн дагы ысышы мүмкүн буттун таманы. Ошон үчүн жатарда өтө күчтүү тамак жебеш керек. Боордун май басканын кетиреби дейт. Боордун май басканын кетирет. Ал үчүн диета кылышыңыз керек, цигун менен машыгышыңыз керек. Денеде башта кызыл точка бар, Нуржан. Сизде өт менен боордо проблема бар, диета кылышыңыз керек. Өт менен боордо проблема, бийлорго кандай жардам бере аласыз? Менде грыжа бар деди. Бишкекке келиңиздер, биз аябай профессионалдуу лечение кылабыз, комплекстүү лечение кылабыз бул нерсени. 2 күндүк массаж канча турат дейт. Бул окуу 190 сом дедиби, 290 сом деп кыздар 290 сом, бул 2 күндүк массаж, бул баягы 2 күндүк точкалар жөнүндөгү D3 эмнелерге жардам берет. D3 бул организмдеги, D3 бул эң көп организмдеги расход кылган биздин витамин. Бул күндөн алабыз негизинен. Тамактардан алабыз, ошон үчүн кошумча D3 ичишиңиздер керек. Жок, кандай жардам бересиз дейт. Цигун көнүгүүлөрүнө катышыңыз, мына Наргиз эжеке, жаман ойлор, эмнеге такыр жок. Жашоого кызыксыз болуп кыйналып жүрөм, кандай жардам бересиз? Мына ушундай сиздей бир кыз жазды, кече отзыв. Ал 2 күндүк сабактан кийин эле ал уже занятие цигунга катышыңыз. Цигун бардык проблемаларыңызды чечип берет. Энергияңыз гана ушул начараккандыгы үчүн жаман ойлор келип атат. Жашоо кызыксыз, ушул бардык проблемаларыңыз цигун менен чечилет эжеке. Эгер дагы кызыктуу болуш үчүн ошол группалар бар. Менде менеджер кыздар иштеп атат, 4-5 ошол менеджер кыздарга катышып, ошол WhatsApp'тагы группаларга жазылсаңыздар, дагы жакшы маалыматтарды алып турасыздар. Саламатсызбы дейт Айка эжеке, саламатсызбы? Кызыл тактар эмнеден кал сыяктуу, бул өт менен боордон. Зопту кантип жок кылса болот дейт. Зоп бул негизинен бул организмдеги бул кооптуу оору. Ошон үчүн бул сөзсүз бул эмоциялар, зоп менен көбүнчө бул эмоцияларын айтпай ичине каткан адамдар ооруйт. Бул психосоматикадан аябай бир нерсеге ачуулуу ошондой адамдар ооруйт. Организмде белгилүү бир точкалар блокировка болуп калат. Ушул точкаларды ачканда ушул зоптун жок болгон нерселери, учурлары дагы бар. Бирок сөзсүз эндокринологко жүктөрүнүп, гормондорду нормага келтириш керек. Зоптун кайсыл түрү? Уже мен бардык эле суроолорго жооп берип бүттүм окшойт. Полностью үйрөтөбү фазоном дейт. Бул эгер массажды толук окутам десеңиздер, массаж курсу бар. 2 айдан ашык окутулат. Мен азыр Бишкектеги биринчи группам бүтүп, азыр кээ бирлери менен иштеп атышат. Толук үйрөнөсүздөр. Эгер курска келсеңиздер, офлайн болот. Ал эми мына 2 күндүк массажда, самомассаж. Бул мен бир 10-15ге жакын точка жөнүндө айтып берем. Мисалы баш оорууда кантип баш ооруну токтотсо болот, давление көтөрүлүп кеткенде кандай неме кылса болот, тиш ооруну ошол сыяктуу, стрессовый состояниядан кантип чыкса болот, ошол жөнүндө айтып кетем. Ошолор жөнүндө бир 10-15 точканы, бир эле точканын бир 100дөн ашык ооруга пайдасы бар. Миоманы кантип кетирсе болот дейт. Миоманы негизинен эле бул ошол эмоцияларды башкарып, диета кылып, цигун менен машыксаңыздар эле бардыгы жакшы болот. Кызым 4,5 жаш, жакшы сүйлөй албайт, чулдурап дейт. Көбүрөөк сүйлөшүңүздөр. Атайын
ошол баягы курска катышсаңыздар дагы массаж керек. Гүлжамал эжеке сөзсүз массаж керек. Колуна телефонду көп карматпаңыздар, көбүрөөк сүйлөшүңүздөр. Анан сөзсүз немелерге логопедтерге сөзсүз көрсөтүңүз, логопедтерге көрсөтүңүз. Жөнөкөйлүк, ооба, жөнөкөйлүк бул чыныгы мусулмандык касиет. Блогторду кантип ачабыз дейт? Блогторду цугун менен машыгып ачабыз. WhatsApp'тагы менеджерлерге жазыңыздар, сөзсүз. Көпчүккө кандай кылсак болот? Көпчүккө айтып кеттим. Ийне сайыш керек. Ийне, анан көнүгүүлөр менен иземесеш керек. Мага жазыңыз, баламда бир позитивдүүлүк бар деген. Таза жакшы шүгүр дейт Нуржамал эжеке. Ушул Назгүл менен байланышыңыз ушул 2 күндүк сабак качан башталат? 2 күндүк сабак 3-4 февралда башталат. Ошон үчүн менеджер кыздарга байланышыңыздар. Ал жөнүндө мен только сабакты өтүштү гана билем, калган бардык уюштуруу иштерин менин менеджер кыздарым уюштуруп жатышат. Менеджер кыздар азыр иштеп жатат. Бөйрөктүн кистасын жок кылса болобу дейт. Бөйрөктүн кистасын жок кылса болот. Бардык нерсенин кистасын жок кылса болот да. Ушул кистаны дегенде мына бөйрөктүкүн деген. Мага былтыр бир кыз мындан 2 жыл мурун кайрылган. Анда ушул женский жактарында киста болгон экен. Аны дагы операция жасайбыз деп. Врач, онколог врач. Жаңы жылда жасайбыз, жаңы жылдан кийин дейт. Ал мага келип 2 ай замесетип массаж алды. Мен бир чөптөрдү айтып бердим, аны ичти. Анан кайра эле ошол врачтын өзүнө барып УЗИден өтүп, операциядан кийин, операцияга чейин текшерүү кылайын десе, УЗИге түшсө, киста жок. Турмушка чыгып төрөп. Былтыр дагы кайрылган бир көбөйлөр менен. Андан кийин жакында келет. Ал кыз жөнүндө дагы бир отзыв чыгарабыз. Сөзсүз бул бөйрөктүн кистасына дагы жардам болот. Цугун менен машыгыңыз. Депрессиядан чыкканга точкаларды үйрөнсөңүз болот, бирок сөзсүз цугунга катышыш керек. Анан кийин бир түз, эгер Бишкекте болсоңуз, келип кетсеңиз, ошо келип кетсе жакшы болот Наргиз айым. Ошол ким болсо дагы сүйлөшөлү. Ал нерсенин өзүнүн бир жолдору бар. Кичине бир сүйлөшө турган нерселери бар да. Темел кечинде эпичен окумошо өтө пайдалуу болуп жатат. Сиздин эмгегиңиздин баасы кайтты. Табылбайт. Рахмат, Рамазан, чоң рахмат. Сиздердин ушундай отзывтарыңыздар адамдарга жакшы жакка үндөйт. Сиздерге пайдалуу болсо мен аябай кубанычтамын. Сөзсүз жардамы болот. Острый бронхит, обструктивный айлык кантип айыга алабыз дейт. Менин эфирим сакталган болуш керек эжеке. Менин ошол атайын балдардын жөтөлүнө арналган курсум менен Инстаграмда карап көрсөңүз, мен ошол точкалар жөнүндө айтып кеткем. Мурунку эфирге, мурдагы эфирге катышпай калган экенсиз. Мен мурдагы эфирде ушул нерсе жөнүндө сөз кылганбыз. Өттүн ташын түшүрө аласызбы дейт. Жок, өттүн ташын түшүрүшкө аракет кылбаш керек. Өттү алдырбаш дагы керек. Мен сиздерге айтып кетерим, өттүгө такыр тийбеңиздер. Өткө такыр тийбеңиздер. Өткө негизинен эле диета. Бул Кытайда, Японияда, Кореяда өттү алышпайт. Өткө диета. Таш менен өмүр бою жашап жүрө беришиңиз мүмкүн. Аны түшүрө турган чөптөрдү ичем десеңиз, кайра козгоп, протокко туруп калып операция болушу мүмкүн. Ошон үчүн эч кандай түшүрбөңүз. Диета кылып эле жүрө бериңиз. Массаж эмес, иглотерапия дейт. Иглотерапияны окутабыз. Офлайн курс канча? Офлайн курс жок, айтып кеттим. Сөз боюнча суроо бердим, менен жооп берип коюңузчу дейт. Псориаз жөнүндө азыр карайм, аллергия. Негизинен эле псориаз бул аутоиммунный заболевание. Диета кылыш керек, сөзсүз диета кылыш керек, псориаз. Анан боорду тазалаш керек, организмди общий тазалаш керек. Боорду тазалаш керек. Бул паразиттер, организмдеги паразиттер, ошон үчүн сөзсүз антипаразитарный чөптөрдү ичиш керек. Сөзсүз нервди тынчтандырыш үчүн цугун менен замес этишиңиз керек.
аллергия эмнеден чыгат? Бул аллергия бул негизинен эле организмдин уулануусу, ошон үчүн организмди тазалаш керек. Цигун менен машыгыш керек. Атайын дыхательный упражнениялар бар. Горловой чакраны кантип көтөрсө болот. Цигун менен машыкканыңызда атайын микрокосмическая орбита деп коет. Ошону анын өзү эле көтөрүлөт. Ооба, ысык суук билинет. Аны диагностикага киришиңиз керек. Иглотерапия жооп берип коесузбу? Рахат, бөйрөгүм табы ооруп жатат. Цигун кистажонду айтып кеттим. Жеке консультация 500 эле сом. Өтө урасан эсе болот. Өткө эң жакшысы эле негизинен расторопша, анан кийин диета кылыш керек. Гулкумар 82 мага жооп берип коюңузчу дейт. Жооп бербей коюңуз го мага дейт. Бул кайсы жерде жооп бербей койт экен? Ооба. Организмден кантип тазалай, паразиттердин антипаразитарный чөптөрдү ичишиңиздер керек. Антипаразитарный горловой чакраны азыр иссе болот. Жолуңузга мага дейт. Азыр жооп бердим окшойт эжеке сизге. Горловой чакра дегениңизге мына 555 бага жооп бердим. Жооп жаздым. Турсан десе болот. Группага жазыңыздар. Көтөрө албай жатамын дейт. Сизге массаж керек. Ширин деген. Шейно-воротниковый колду көтөрө турган мышцалар бар. Лиственничная мышца, сосцевидный мышцалар, мойында мышцалар бар. Ошол мышцалардын напряжениясынан дагы ошол колду көпкө көтөрө албай калышыңыз мүмкүн. Сизге массаж. Анан кийин сөзсүз көнүгүү. Бишкектеги адрес бул Исанова 42/1. Бирок жазылып анан кийин келесиздер. Атайын менин ошол неме келе турган менеджер, каттай турган менеджер бар. Ошол кыз менен байланышып, бош убакытка жазылып келиңиздер. Бар болуңуз, силге жардам тие берсин дейт. Рахмат. Вот мынакей эмчектеги фиброзный кистаны кантип аларласа болот. Баягы мен киста бар деген кыз ушул дагы фиброзный кистадан ошол цигундун жардамы менен айыккан. Адрес Бишкекте, Исанова 42/1. Наргизге рахмат. Энуризге да жардам бере аласызбы? Ооба, Энуризге бул Манас Сордо деген бул Оштан жазып атат окшойт сиздин немеңиз боюнча. Энуризге жаш балдарга ийне аябай жакшы жардам берет. Биз көп адамдарга жардам бергенбиз. Жакында тренинг алай жооп бербейсизби? Бул дейт Асанбек, азыр көрөйүнчү эжеке бурул эжеке не деген. Гепатит айыгабы дейт. Гепатит эме бул кандай формасы? Вирусный гепатит өзү кыйын. Нуржамал мага жазыңыз дейт. Баштагы опухолду жок кылса болобу дейт. Баштагы опухолду эми негизинен бардыгы Алланын колунда. Шифаңызды Алла берсин. Бирок врачтарга дагы көрүнүңүз. Эпилепсия болбой атасызбы? Эпилепсия болбосоңуз бардыгы жакшы болот. Алы жок дейт. Анда текшериш керек. Кайнагам оорап алды дейт. 1 ай болду, арыктап жатат, алы жок дейт. Текшерип көрүңүздөр. Общий обследованиеден өтүп коюңуздар. Отуруп турганда бел үйдө кылдырбайт дейт. Белиңизде ошол эртең мененки чаңмен көңгөнүүлөрүн жасаш керек. Уйкуну келтирүүчү точка барбы дейт.
Уйкуну келтирүүчү точка таманда негизинен. Ал эми мына ушул кечээки мен сабакты баштаганда эле цигундун сабактарын биринчи эле күнкү сабактын эртеси эжеке айтыптыр, мен 1 жылдан бери мен аябай уйкусудан кыйналчу элем. Ошол биринчи эле күнкү сабактан түнү өткөнбүз, кечки сабакты баштаганбыз. Эрте мененки сабакка тура албай уктаптыр. Цигунга келиңиз эжеке, цигунга келиңиз. 3 күндө алгандарга дейт, менеджер кыздар жазып атат. Тез жардам курсу белекке берилет дейт. Тез жардам деген курс онлайн өткөнбүз, сакталган, ошону белекке беришет экен. Согунчогум жарылып атат, эрте менен турганда курсагым ачпайт дейт, жок болуп атат дейт. Согунчогуңуз жарылса, сизде женский жакта проблема бар эжеке. Согунчок ошондон жарылат. Эрте менен сизде кыймыл жок окшойт, көбүрөөк кыймыл кылыңыз. Эрте мененки завтрак сөзсүз ичиш керек. 7-ден 9-га чейин обязательно завтрак ичиш керек. Жалалова, Аллах разы болсун дейт. Сизден дагы разы болсун. 3-февралда көпчүктө атайын түздөгөндөр бар эжеке, бирок биз түздөбөйбүз, биз ийне менен эле жинай алабыз. Көпчүктө түздөгөндөр бар. Өрөктөө кичесин бардыгын эле жооп бердим окшойт. Бардыгын азыр кайрадан кайталанып атат, 2 жолку машык өткөн пайдаланып кайра эле. Азыр дагы бир карап коеюн. Писарияда жооп бердим, аллергия менен чыгатына жооп бердим, карловый чакрана жооп бердим. Ушул мынакей Жипара деген түнкүсүн уйку келбей атат деген, ушул цигун көнүгүүлөрүнө катышыңыз эжеке, жооп алдыңыз болуш керек. Ушул 1 жылдан бери такыр уйкусу келбеген эжеке, ушул биринчи эле күнкү занятиядан кийин, ушул мисалы вытеснение грязной ци дейт. Азыр мен сиздерге ошол көнүгүүнү көрсөтүп берейин. Мисалы азыр ушул көнүгүүнү жасап 1-2 мүнөт сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бегимай Талайбек дейт. Мен сизге жооп бердим, окшойт. Бардыгы кукмар биздин физиотерапия аллергияга жардам береби. Сөзсүз жардам берет. Атайын аллергия, кандай аллергия? Денеге чыккан аллергиябы, же болбосо өпкөнүн, мурундун аллергиясыбы? Жардам берет. Кош коюңуздар. Рак деп тур, жакшы болуп кетеби, уйку бези басып кетиптир, эмне кылса болот дейт, уйку бези. Кудай шифасын берсин, Алла шифасын берсин. Алла шифасын берсин. Бардыгы Алладан. Миоманы кетирсе болобу, шпора дейт. Бул жөнүндө параличке. Негизинен аяктырса болот. Паралич эгер 1 жылга чейин болсо, 1 айдан 1 жылга чейин 1 айдан ошол канчалык тез кайрылсаңыздар жакшы болот. Эгер уже 1 жыл, 2 жыл болуп кетсе, жок, жардам болбойт. Жардам болбойт, уже өчүп кетти, нервтерин восстановить этиш кыйын болуп калат. Ошон үчүн сөзсүз мээнин нервтери бул 1 жылга чейин гана жакшы восстановление болот. Ошон үчүн 1 жылга чейин кайрылса жакшы болмок. Витилиго аутоиммунный заболевание. Жок, муну практикамда мен көргөн жокмун, бирок муну Кытайда лечение кылышат. Башымдан көтөрө албай кускум келет, дагы жооп бергенче дейт. Сизде мына ширин бул негизги эле сизде ошол нерв кысылган, башта нерв кысылган, же болбосо башта кан тамырлары ичкерген, ошону такташ керек. Витилиго бул аутоиммунный заболевание. Аутоиммунный заболевание бул организм өзүн өзү улайт, бул аутоиммунный заболевание деген. Иммунитет өзүбүзгө каршы иштейт. Бул өтө оор нерсе. Бирок цигун менен машыгып көрүңүздөр. Запрос жөнөттүм дейт. Келиңиздер, азыр вытеснение грязной ци деген көнүгүүнү жасайбыз. Ушу менен жыйынтыктайбыз көнүгүүнү. Ушуну жыйынтыктайбыз. Түз турабыз, дене бош, тиш бир мына уйкум келбейт дегендер мына ушул көнүгүүнү бир
9-18 жолу жасасаңыздар жакшы болот. Дене бош, тиш бирибирине тийип турат. 6 жагыбызды сезебиз. Тамандан жерди сезебиз, төбөдөн асманды сезебиз. Денебиздин оң тарабын, сол тарабын сезебиз, оң тарап. Денебиздин алдын, ушул жерден баштап алыска чейинки пространствону чувствуем. Аркабызды сезебиз. Тиш бири-бирине тийип, тил үстүк таңдага тийип турат. Үстүбүздөн коюлган бир жылуу, жагымдуу температурадагы сууну сезебиз. Жамгырдай болуп коюлуп жаткан. Термелебиз алдыга, аркага. Көк бир деңиздин үстүндө, же көлдүн үстүндө, ортосунда кылагы жок кайыкта термелип жатабыз. Чувствуем внутреннюю улыбку. Жүрөгүбүздөн Аллага ыраазычылык билдирип, рахаттанып турабыз. Алдыга, аркага, таман жерден үзүлбөйт. Эми оңго, солго салмак бир буттан бир бутка өтөт, денени бошотобуз. Колдорду айландырабыз, үстүбүздөн суу агып, жерге манжалардан суу куюлуп атат. Бардык жаман нерселерди агызып, колдон сызылып аккан суу менен жердин бетине круг айлана чийип жатабыз. Кеттик эми. Шогул вдох. Төбөдөн бир энергетический шарикти киргизип, выдох, төбөдөн кирип, бүт ички органдарды аралап, выдох, 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 выдох. Дем чыгарып, киндикке келгенде экиге бөлүнүп, вдох, бөйрөккө жиберебиз, выдох. Жердин эң ядросуна кир энергияны организмден сүрүп чыгып, таза энергияны көтөрүп бут аркылуу вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Жердин энергиясын, асмандын энергиясын алып, төбөдөн киргизип, выдох сүрүп, бүт ички органдарды аралап, киндикке келип, көңүлдү бөйрөккө жиберебиз, вдох, выдох. Организмдеги бүт кир энергия бут аркылуу чыгып, жердин эң түбүнө, ал жактан таза энергияны көтөрүп, выдох. Вдох төбөдөн, выдох киргизебиз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Выдох, 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 выдох. Сүрүп, баштан кир энергияны сүрүп, шары көзүнүн алдына алып. Ар кандай кылып эстесеңиздер болот, кир нерсени сүрүп, көңүлдү бөйрөккө жиберебиз, шарик бөлүнүп экиге кетет. Бөйрөктөн эми кир энергияны кайра бут аркылуу чыгарабыз. Жерден таза энергияны көтөрүп, бут аркылуу киргизип, бут чучук аркылуу өтөбүз. Дененин ортосундагы киндик алып келип топтоп коебуз. Акыркы жолу жасайбыз. Вдох, выдох, төбөдөн киргизип. Расслабление. Төбөдөн баштап, төмөн сүрүп. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Эми төбөдөн киргизип, отурбайбыз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Танжуун точкасы, середина грудьден жүрөктүн точкасы. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Киндиктен. Вдох, выдох. Киндиктен топтойбуз. Шенси, киндиктен. Шен деген духтун точкасы болуп которулат. Эми колду, аялдар оң колду, эркектер сол колду коюп, ичке анын үстүнөн басып турабыз. Күндүн кызарып, батып бараткан түсүн элестетип турабыз.
күндүн кызарып батып бараткан түсүн элестетип турасыз ушул ичибизде, денебиздин ортосунда, же болбосо киндиктин ортосунда элестетип турабыз. Ашыкча ойлор келиши мүмкүн. Ойду сыртка карап ыргытып, оюбузду кайрадан ошого кое беребиз. Көңүлдү бөйрөккө жиберип, фаңсуун расслабление. Манжалар узун болуп жерге батып, кир энергияны жерге өткөзөбүз. Вдох, экинчи, үчүнчү, киндиктин каршысына ойлонобуз, белди минмен точкасын. Ворота жизнь болуп катарылат, минмен деген точка. Эми узун болуп, колдор манжалар узарып, азыр мен оң жака эңкейип атам, сол бутум көтөрүлүп турат, буттун учу гана тийип турат. Вдох, выдох. Болду ушинтип, ушуну бир 9-8-36 жолу жасап, колду кармап, бир 5 мүнөт, 10 мүнөткө чейин ушул жерде элестетип турсаңыздар, бул уйкуга аябай жакшы жардам болот, бул кир энергияны сүрүп чыгуу дейт. Ушу менен бүгүн бүгүнкү эфирибиз бүттү. Кээ бир суроолорго жооп бере албай калсам капа болбойсуздар. Көптөрүн карап өттүм. Бая дагы бирөө башында окуп калдым эле. Мен колума ток тарта берет деген. Бул нерсе биз негизги кийимдерибиз синтетика. Ошо синтетканы кийгенде колдорунда заряд пайда болуп калат. Ошон үчүн бир нерсе бирөө менен учурашканда чарттап кетет. Темирди кармасаңыз чарттайт. Бул эч кандай зыяны жок. Сиздин энергияңыз көп, ошон үчүн дагы көбүрөөк ошондой таасир болуп атат. Негизинен эле бул кийген кийимге байланыштуу. Биздин кийимдерде синтетика, ошон үчүн колдор тийгенде ал заряд болуп калат. Тамыр кармайсызбы? Ооба, тамыр кармайбыз. Уйкусуздуктун точкасын көрсөтүп коюңузчу. Азыркы вытеснение грязной цины жасасаңыз, уйкуга аябай жакшы жардам болот эчеке. Сабактардын шарттары менеджер кыздарга катталсаңыздар, ошолор бардыгын түшүндүрүп берет. Менеджер кыздар жакында 2-3 февралда ошол самомассаж деген курс өтөт, же болбосо лучший доктор тыйсам деген темада өтөбүз. Эң күчтүү доктор сен өзүңсүң, эң күчтүү дары сенин ичиңде деген курс болот ошол темада. 2 күндүк өтө деле кымбат эмес, ошого сөзсүз катышыңыздар. Дагы бир өпкөдөгү мокротаны негизинен бул мат-мачеха деген чөп бар эжеке, ошону ичиңиз, жазып алыңыз. Мат-мачеха аптекаларда арзан эле турат, ошону алып, аны түшкө чейин гана ичиш керек, жылуу, ысык ичиш керек. Аны бир кружкага демдеп коюп эле, же болбосо термоско, кичинекей термоско демдеп коюп ичесиз. Мокротадан ошол аябай жакшы тазалайт, мат-мачеха. Тамыр кармайбыз, ооба, тамыр кармайбыз. Эмнелер менен дарылайсыздар дейт. Биз негизинен массаж, точечный массаж, ийне саябыз, жок хиджама кылбайбыз. Анан цигун терапия, анан физиотерапия менен кылабыз. Адрести айтып кеттим. Ширин ошо сизге негизинен массаж керек, Ширин. Сиз бир жыгылып колуңузду неме кылып алган болсоңуз керек. Тамыр кармайбыз. Тестостеронду көтөрсө болот. Бая дагы бир эркек жазып кетти эле, баягы сахарды айыктырса цигун менен, анан эркектин бел кубатын көтөрсө болобу деп. Сөзсүз болот. Бул теманы мен көбүнчө эркектердин абийирине тийбейин деп айтпайм. Цигун бул эркектик күчтү аябай жакшы көтөрөт, тестостеронду аябай жакшы көтөрөт. Сөзсүз бул цигун бул бөйрөктүн күчүн киргизет. Тестостеронду именно ошол бөйрөк надпочечник иштеп чыгат. Ошон үчүн сөзсүз тестостеронду бул аябай жакшы көтөрөт. Наргиза Назгүл деген кызга жазыңыз. Бул жерде кыздар, менеджер кыздар өзүңүздөр жазып койсоңуздар. Менеджер кыздар жазып койсоңуздар номерлериңиздерди. Мбанк О деңги группага жазыңыздар дейт мынеке. Назгүл Жамбаева дегенге байланышсаңыздар, ушул кыз көп нерселерди ушул кыздар аркылуу неме кылсаңыздар болот. Coral Club'тын антипаразитарный программасы жакшы экен дейт да, ошону ичсеңиздер жакшы болот.
290 сомду жазып кетти. Жага жаш балдардын куртун эмне кылса болот дейт. Ширин бербеш керек. Ошо балдарга дагы ошо атайын антипаразитарный берсеңиздер жакшы болот. Таамын кармайбыз. Буга жооп бердим, уйкусузга жооп бердим. Эфирди сакташка аракет кылабыз. Макул убактыңыздарды бөлүп, ушул группада отургандар өзүн өзү изденген адамдар. Мен сиздер менен аябай сыймыктанам. Издеген табат дейт. Сериал көрбөй, же болбосо YouTube'дагы башка нерселерге убакыт кетирбей ушул түз эфирге киргениңиздерге үчүн мен аябай сүйүндүм, аябай кубанычтамын. Сөзсүз менин сабагым сиздерге пайдалуу болот деп ишенем. Түнүңүздөр бейпил улансын. Жакында боло турган курска жазылыңыздар, аябай сонун. Мына болуп жаткан курска дагы жазылсаңыздар аябай жакшы болот. Кечикпедиңиздер, дагы деле төлөм аткарып, кыздар менен байланышып катышсаңыздар болот. Бул курстар аябай арзан. Мен өзүм Кытайга барып турам тез-тез. Ар бир барганда 10 күндүк семинар эле $5000 ашык кетет, $5000 ашык. Мен ал нерсе баалуу болгондугу үчүн барам, ошон үчүн ал нерсеге. Сөзсүз бул өтө деле кымбат эмес. 2000 деген бир кафеге кирсең деле бир досуң менен 2000 сом жетпей калат азыркы заманда. Ал эми баягы 290 сомдук курс, бул 2 күндүк курс. Бул өтө эле баалаган адамга бул баасыз, чексиз. Менеджер кыздарга жазылыңыздар. Кимдир бирөөгө мүмкүн ошол точканы окуп, кимдир бирөөлөргө пайдаңыздар тиет. Кимдир бирөөнүн бир тоодой болгон проблемасын чечип койушуңуздар мүмкүн. Кимдир бирөөнүн ушундай операция чет өлкөгө барып 27 миңге 30 миңге операция жасайт дегендигин сиздер ошол 290 сомдук курстан окуп, ошол точкалар менен пайдаңыздар тийип чечип калышыңыздар мүмкүн. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Түнүңүздөр бейпил болсун.